Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сокулук районундагы ийгиликтүү чарба, колбаса жана нан азыктарын чыгарган цехке барды. Ишкананын ишмердүүлүгүн кеңейтүү үчүн Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду 1,5 миллион доллар бөлгөн. Эми долбоор ишке ашкандан тартып жылына мамлекеттик төлөмдөрдүн суммасы 3 миллион сомдон ашып, ал эми жумуш орундарынын саны 30га жетет. Өндүрүлгөн продукциянын 50%ын Россия, Өзбекстан жана Казакстан мамлекеттерине экспорттоо күтүлүүдө. Андан соң Чүй облусундагы Текстиль Транс жоопкерчилиги чектелген коомунун кездеме чыгаруучу фабрикасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Өндүрүш кубаттуулугун жогорулатуу үчүн Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду жалпы 2 этап менен 16,7 миллион долларга жакын каражат бөлгөн. Учурда суткасына 25 тонна кездеме чыгарса, долбоор толук ишке ашкан соң дагы 10 000 тоннага көп продукция чыгарыла баштайт. Мында 134 адам жумуш менен камсыз болгон. Ал эми мамлекеттин бюджетине жылына 1,8 миллион доллар берет. Акылбек Жапаров ошондой эле Ысык Ата районундагы Жар птица дыйкан чарбасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Тоок фермасын өнүктүрүү аркылуу жумурка өндүрүү максатында бул ишкана менен Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун ортосунда 1,2 миллион долларга келишим түзүлгөн. Долбоор толук ишке ашса, жылына 132 000 тооктон 40 миллион жумурка өндүрүлүп, жаңы жумуш орундарынын саны 25ге жетет.